Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер, урматтуу туугандар. Бүгүн бир жакшы жашаан баштапсыздар үчүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган койдум. Салмагы 103 кг чыкты. Азыр боюн дагы көрөбүз. 2 тиш боюн. Чамалактын 2 тиш кошкозу бар. Баткен жамааттарынан бардығыздарга қош келіпсіздер деп қоямын. Абы жамаат, қош келіпсіздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн Баткен шаарында атайын эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата майрамды улай Баткен шаарында атайын кочкорлордун фестивалы өтүп жатат. Бул чыгарылышта сиздер Баткендин ар кандай аймагынан келген, кошуна өлкөлөрдөн келген кочкорлордун бүт баарыны көрө аласыздар. Бул көргөзмөгө алыстан келген коноктор дагы бар. Дал ушул жерде саналуу минуттардан кийин орун алмакчы. Андыктан назар салып күзөтүп туруңуздар. Ошол азыркы көргөзмөнү уюштуруунун негизги максаты тууралуу. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Kele жаткан эгемендүү күнүңүздөр менен биринчиден, экинчиден şu бүгүн Баткен областында толуктап айтып кетсек түштүк жергесинде биринчи жолу болуп жаткан кой көргөзмөсүнүн жөнүндө тууралуу айтып кетсем. Кой көргөзмөсү мисалы биздин Кыргыз элинин негизги чарбабызды көтөрүү максаты. Кой көргөзмөнүн темасы куйруктуу эт багытындагы ала тоо асыл тукум койлору жөнүндө болот. Ошол бул идея келип чыкканын биринчи эле максаты биздин максатыбыз ушу. Биздин Баткен жергебиздин жана ошондой эле кыргыз элибиздин айыл чарбасынын көтөрүүгө салымыбызды кошууга негиз келип чыкты да негизинде. Биринчи бул көргөзмөнү бул жерде Баткен элинде өткөрүш үчүн биздин Баткен элине кичине койлордун породаларын көрсөтүп, элдин кичине алдыга умтултуу максатында кылып атабыз да. Биздин чарбалардын максаттарын көбөйтүп, кайрадан элдин бир нерсе менен алек кылуу керек болду да. Анан эми ошол көргөзмөгө каяктан фермерлер келди, кандай породадагы койлор алып келди? Бизде бул көргөзмөнүн келген коноктордун Казакстандан келди, Бишкектен келди, Таластан, Кыргызстандын 7 областынан, бардык 7 областынан өздөрү чоң фермерлер келип, ал идеологиясын азыр дагы түшүндүрүп айтып кетет. Породалар берди, өзүбүздүн азыр кыргыздын асыл тукум койлорунда биринчи Арашан породасы чыкты. Арашан породасы жөнүндө азыр өзүнүн делегаттары келген, өзүнчө түшүнүк берип, азыр түшүндүрүп айтып, Арашан породасы кандай болот, эмне болот, ал өтө чоң порода, гигант, эт багытын көп берет, бет салмагына. Ошол жөнүндө азыр өзүнүн конокторубуз келген. Бияк Жалал Абад, Ош, Баткен областы, Нарын, Талас, Көл бар жоктан келгенде азыр полностью өздөрүнүн койлорун алып келип, өзүнүн койлор жөнүндө түшүнүк берет. Койлордун номинациялары боюнча азыр вес болот, биринчи эле тараза, салмагы, бою, анан түсү, сулуулук келбети, ошол жөнүндө сынактар болот. Козу, ургачы койлор жөнүндө жарыш конкурс болот азыр. Жүн багытындагы койлор дагы? Жүн багытында берди азыр койлор. Жүн багытында деле бул эсепке кирип кетет, бирок азыр жүн багытында эмес биз. Негизи эт багытындагы селибиз эт багытында болуп азыркы бизге керектүү мезгил эт багытында койлорду өсүрүү. Канча түрдүү порода дагы? Азыр порода берди биз негизинде азыр 3 түр порода бар. 3 түр порода боюнча келдик. Биринчи породабыз Арашан, өз негизи Кыргызстандын жаңы чыгыткан породасы Арашан породасы келди Бишкектен. Аласону бизде Бишкекте турат, Бишкек жөрөсүндө, түндүктө турат. Түштүк жергесинде азыр эми өз хозяйстволарынын мурда азыр Гиссардан келип чыгып, азыр өздөрүнүн хозяйствосы бар. Асыл тукум кара типтеги чоң гигант койлорду багуу үчүн түштүктүн өзүнүн койлору бар азыр. Анан Афган койлор бар. Афган породадагы бойлору бийик койлор болот алар. Анан эми ошол кошуна Казакстан, Өзбекстандан дагы фермерлер келди? Фермерлер келди. Бу жерде коноктор отурат, азыр отурушат.
Сынақтарға байгелер, сыйлықтар. Сынақтарға байгелер өзіміздің мақтау барақчаларыбыз. Біз бірінші жолы ұшыртқанымызда азы немелерге бірінші, екінші, үшінші месселерге ақшалай жидік емес. Бізде құттықтау барақчабыз менен батке, потому что біз бірінші жолы өткізіп жатқанның негізінде біз артсөк мақтау барақчасында чтобы біз бұлардан сұрандық. Қырғызстандан, Қазақстандан, Өзбекстандан бар жоғынан келді. Ошолар сұрандық, келіп бізге түшінік беріп, біздің чөйрені өнүгө өсіруге салымға қошып, Баткенді дағы бір шағалдыға шыңдыруға бізге салым қошып беріп, сұранып шақырдық. Аты жөн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, башталып калды. Мына ушул жерде сиздер көрүп турган атайын бул жерде короолор жасалган. Бар келген койлорду ушул жерге айландырып, короолорго киргизишти. Ар бир облустан келген койлор бир четинен сиздерге көрсөтөбүз. Мына кочкор караңдар. Бул жерде Баткен облусу жатпайт, бул Баткен облусуна жыйылган атайын кочкорлор. Салам алейкум. Бул кандай порода экен булар? Гисарский, да? Сиздикиби? Жоқ, Гисар породасындағы Баткендеки бул, а? Лейлектен келді. Булар Лейлектен келдиби? Лейлектен келген Гисар кочкорлор. Негизи Баткен обласы боюнча ушу Лейлекте көбүнчө Гисар жаш карашат. Азыр эсинен бир аз интервью алайлы. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Лейлектен алып келдиңизби? Жоқ, менден емес бұл. Сизден эмеспи? Біз гауа мажа. Эси каякта калды? Бізден. Сизденби? Барды Гисарбы? Барды Гисар. Бүгүн көргөзмөгө алып келдиңиз атайын. Бұлар көргөзмөк келді о. Жашы канчада? Канча тиш? Мана 4 тиш. Бұл 6 тиш өтіп отыр. Бул 6 тиш. Бул 4 тиш, э? 4 тиш болып отыр. Бұл 6 тиш болып отыр. Канчадан сатып койсоңуз, канчадан сатып аласыз? Бұлар сатылбайды, уруу калабыз. Көргөзмөгө алып келдиңиз, э? Негизи бүгүнкү көргөзмөдө жана эскертип кетти, сатып алганга да мүмкүнчүлүк бар экен да. Ичиде келет. Канчадан сатасыз буларды? Бир атым бар да, өз келишип ала берет. Өзүңүз баласы да колдо. Лейлекте. Жакшы. Мына. Баткендин Лейлектен келген Гисар кочкорлор. Биз кийинкисин дагы көрөйлү. Бул жерде дагы кочкорлор. Каяктан келиптир? Самаркандек, э? Баткен району Самаркандек айылынан. Сиздикиби? Кандай порода? Гисарбы? Гисар, Арашан. Гисар. Нолорыңыз Арашан, э? Булар Гисар, э? Нарғылар Гисарлар да. Каралар. Арашан булар. Но Гисар канча тиш бул? 4 тиш. 4 тиш, э? Самаркандектен келген Самаркандек айылынан келген Арашан пародасы жана Гисар пародасындагы кочкорлор. Мына ушулар. Кийинкисин дагы көрөбүз. Мына кочкор карасаңыздар. Чоң кочкор экен. Кимдики экен? Кимдики экен? Бул кандай порода ака? Афган порода, э? Афган пародасындагы кочкор. Лейлектен келдиңиздерби? Баткен кызыл жол, э? Баткен шаарынын өзүнөн Афган пародасындагы кочкорлор көрдүңүздөр. Бул жакта дагы кочкорлор турат. Нолор да Афган же Гисар болуп. Нол сиздики, э? Булар баасы канча турат дейт? Болжолду. Гамла дейбем. Hiç satqa koyup görmediniz mi? Afgan koçkor. Afgan koçkor. Jana biröstün uqtuq ele 200 ming so'mga bermedik deydi. Bana. Assalomu alaykum. Bu ne paroda aka? Afgan. Afgan paroda sizniki da? Boyu qancha chiqadi?
метр чыгып калат бойу, бойу метр чыгат экен мына Афган породасындагы кочкор. Канча тиш дейсиз? 6 тиш, мына 6 тиш Афган породасындагы бой 1 метр кочкор, асыл тукум. Мына кочкорлор. Мына кочкор караңыздар. Өтө чоң, өтө куйруктуу. Кимдики экен? Бул жакта сизденби? Жок. Кандай порода экен билбедиңизби? Афган. Буда Афган, Афган. Канча тиш булар? 6 тиш, 4 тиш. Бирөөсү 4 тиш, бирөөсү 6 тиш, Бой 90 бар, 1 метрге жакын чыгып калат. Афган породасындагы кочкорлор Лейлек районунан келиптир. Улантабыз. Бүгүн ошол майрамдын урматына силерге эскертип кетейин. 30 жылдык эгемендүүлүктүн майрамдын урматына атайын Баткенде ушундай кочкорлордун көргөзмөсү болуп жатат. Мына кочкорлорду карасаңыздар, өтө чоң породадагы гисар кочкорлор. Мына кочкорлор кайдан келиптир көрөлүчү. Ош облусу дейт. Кочкор ээси кимденики? Ээси бул жакта экен. Салам алейкум, сиздикиби? Ооба, биздики. Кандай порода булар? Булар эми Афган менен гисардын ортосунан чыккан кочкорлор да. Афган менен гисарын, Оштон алып келдиңиздерби? Каерде жүргөн Ошто? Ошто Нокаттан алып келдикпиз. Нокаттан ба? Мына. Булар өтө чоң экен да, канча тиш? 6 тишпи? Арасында 6 тиш, 8 тиштер бар. 6-8 тиш бар, Дагы бар 2 тиштер. Басы канчадан болуп калып булар? Баларын пока айтырлакпыз, эми азыр ичерсин сендер. Эми айтасыз ба? Биринчи айында алып казандан Сатып ала турган болсок, канча сом деп айтасыз? Бул жолду айтып койсоңуз жакшы болуп эле да. Азырынча айтпай тура береличи, мына өзүңүздөн убакыт көрсөтөт. Бираздан кийин конкурска коюлганда, сынакка коюлганда айтасыз, Ошондо эл чечет. Жакшы мына. Ош облусу Нокат районунан келген Арашан гисар кочкорлор. Да, могул жерде дагы кочкорлор бар экен. Салам алейкум. Жылуу боласыздарбы? Каттап алайлы. Кайерден келиптир булар? Ош облусунан. Жерде ушул мартка кылдан сразу көккө чыгып кетсе, козу бир 15 күн энен. Ошондо козу сразу келет. Сүттен булар. Не порода экен? Силерде биякта Арашан менен гисар. Арашан менен гисар породасындагы кочкорлор экен, Өтө чоң. Жаш кочкорлор Арашан гисар породасында. Мартка тууй турган кылып көрүш керек да, эсептеп туруп мартка тууа турган кылыш керек. Ошондо өлөт. Ассаламу алейкум, кайерден алып келдиңиз ака? Бул Нокатка мейманбыз. Нокатка коноксуздар. Оштуку. Арашан гисар породасында, Гисар породасы, Арашан эки бар. Алган гисар. Арашан бар экен. Гисар бар, Афган бар экен. гисар Арашан породасындагы кочкорлор бул дагы Нокаттан келиптир, Ош облусунан. Бул жерде жылуу боласыздарбы, сыланчы? Көрөсүз. 2003 жылы гисар породасын алып келип, биздин Кыргыздын кылчык койлор менен аргындаштырып, бүгүнкү күнү ушундай деңгээлге жетти да. Булар Кыргызстан боюнча саналып элеби же көп барбы? Азыркы күнү Кыргызстан боюнча 5800 баш официалдуу түрдө катталды да. Бирок биздин коом
Баткен Ош Жалабатка келдик болчу. Буюрса бияка да келип, бияка да барды тугуп атабыз. Ошолорду баягы официалдык түрдө каттап санына кириш керек болот. аты жөнүңүздү айтыңыз. Кыргыз койчулардын коомунун төрагасы болом. Сатыбеков Нурлан Батырбеков. Бул койлор канча неме турат, немесичи? Баасы канча болот? Базар баасында сатыкта канча бааланат? Баасын айтсак, чын айтканда азырынча өзүнчө эле жомок болуп атат. Азыркы күнү рекорд койгон таластык бир туугандар миллиондон кочкорду $30,000 сатышты. Бизде Беловодскийде дагы бир кочкор турат, $50,000 бербей атат. Ошондо мыналар $30,000 болуп калабы? Жок, бүгүнкү күнү таластык бир туугандар миллион деген кочкорду 2 жаштан ашканды. Ошол кочкорду $30,000 сатылды. Bir ay болу элек сатылган. Эмне порода булар? Мен Арашан. Арашан, Арашан породасындагы атайын Чүй облусунан келген кочкорлор. Кыргызстанда саналуу дейт Арашан породасында. Бул жерде дагы кочкорлор бар экен. Жаш кочкорлор. Салам алейкум. Сизденби? Бизден Чүйдөн карап атабыз. Чүйдөн. Кандай порода? Гисарбы? Арашан. Арашан, а? Канча тиш эң жашы, эң карысы? 4 ай 5 ай мыналар 2 тиш астамдар. Эң чоңу 5 жаш. Эң чоңу 5 жаш, а? Астамда 2 тиш. Чүйдөн алып келдиңиз? Чүйдөн Карабалтадан алып келдик. Карабалтадан алып келдиңиз, а? Булар базар баасы канча турат? Ар кандай. Мисалы мынау 7ге берилген эмес. $7,000 $7,000. Кайсына? Мына. Мына акпы? Мына ушул $7,000 сатылган эмес дейт. Арашан породасына $7,000 бербептир. Көрүңүздөр. Карабалта шаарынан келген коноктор ушул кочкорлорду алып келиптир. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү иш-чарага өзүңүздөр билгендей барлык областтан ар кандай породагы Арашан, Гисар породасындагы кочкорлор келиптир. Мына бүгүн өзгөчө Баткен шаарында чоң майрам. Фермерлер үчүн, кой сүйүүчүлөр үчүн, кой багуучулар үчүн жакшы ыңгайлуу шарт түзүлүп, сиздерден ошо кой баккан куйруктуу май багытындагы койлорду, кочкорлорду, үйдөгү породаларды өстүрүүгө шарт түзүп, негизи демилгени ушул кочкорду сүйүүчүлөр тарабынан колдонуп, ошол табан уюштурулуп, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү мэрия колдоого алып, аларга кичине көмөктөшүп, бүгүнкү майрам уюштурулуп жатат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын урматына мал жана айыл суу чарба багытындагы ишкерлерди колдоо иретинде алгачкы жолу бул 2019 жылы Чүй калаасында, ал эми 2020 жылы Чүй калаасынын Карабалта шаарында ошо Кыргызстан койчулар коому тарабынан уюштурулуп бир нече ирет өткөрүлүп келди. Ал эми түштүк Кыргызстанда алгачкы жолу Баткен чөлкөмүндө өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү бизге кошумча маалымат иретин айтуу өтөйүн сиздерге. Казак Республикасынан атайын ушу кой жана кочкор багытында ошону өстүргөн сүйүүчүлөр келип арабызда конок болуп отурат. Бүгүн Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас, Чүй, Ысык көл калаасынан коноктор келип өздөрүнүн мал чарбачылыгын тартууламакчы. Анда эмесе официалдуу бөлүктү ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн биринчи орун басары Марифжан Каримовго сөз кезегини беремин. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер, урматтуу туугандар. Бүгүн бир жакшы жашаан баштапсыздар. Ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамга ушундай бир Баткен облусунда биринчи жолу болуп жаткан ушундай иш-чара өткөзүп жатыпсыздар. Ушул иш-чара
ушул биздин аймакта дайыма ушундай бир салтка айланып ушундай даталуу күндөрдө болуп турушун каалайт элек баарыбыз. Ушинтип демилге көтөрүп баштаган ишкерлерге ишиңиздер ийгиликтүү болсун, дайым ушундай жетишкендиктердин үстүндө жүрүңүздөр. Биз тараптан дайыма ушундай иш-чараларга колдоо көрсөтүлүп келип атат. Бүгүнкү ушул чогулуп бирдикте ынтымакта башталган иш-чараңыздарды расмий түрдө ачык деп жарыялайлам. Аны эмесе сөздү Бишкек Чүй областынын Бишкек шаарынан келген кыргыз ушу мал чарбагысы боюнча илимий изилдөө институтунун ага консультанты Рахатбек Ибраев сөз кезеги сизде. Бүгүнкү күндө алдынан айтып коюп кетейин, Кыргызстанда абдан жакшы малдын жакшы породасыны өздөштүрүп биздин фермерлер илимий изилдөө жактан толук аныкталып бүттү. Ал бүгүнкү сиздерге сунуш болунат. Арашан мал чарба, Арашан малы, Арашан деген ат менен алып жүрөт, ошо Арашан өрөөнүндө өскөн мал. Саламатсыздар. Мен биринчиден ушундайки бүт баалыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктагым келип атат. Ушуда ушу уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай жакшы организовать этип атыптар. Эми өзүңүздөр билгендей мынакей эт май багытындагы койлорду атабыз өзүбүзчө. Мурун ушул жакта эметкенде мынакей Киссар койлору, Эделбай, Жайдарага. Анан биздин өзүбүздө чыккан эки кой породасы бар болчу. Бул Алай, жалым кылчык кою, а экинчиси болсо Айкол деген. Анан ушул эки эми мынакей Кудай буйрса мына министрликтин жаңы приказы менен 14 апрелде быйыл 2001-жылы Арашан деген жаңы кой чыкты. Ошо приказ менен утверждать этилди. Эми өзүңүздөр ушул эки көрөсүздөр го Кудай буйрса. Өзүнүн Арашандын несин угуп атасыздар. Мынакей бияка да ушу алып келишти. Ушу авторлор да өздөрү да бияка келишти, ошо көрөсүздөр эми. Эми ошо мен кааларым ушул эки көргөзмөбүз жакшы өтсүн. Ушул эки татыктуулар жеңишке ээ болсун. Сиздерге чоң рахмат эми. Куттуктоо үчүн сөздү өзүнүн бир нече жылдан бери кой багып, кой сүйүүчү деп эсептеп, өзүнүн мыкты породаларын элге тартуулап жүргөн, 50 жылдан бери мал чарбасы менен алектенип жүргөн Өскөнбай Ажы Тагаевка сөз кезегин берем. Жалал-Абад калаасы, Жалал-Абад облусу. Assalamu alaikum. Mana Batken jergesinde aybay çoğun bir iş-çara bolup attır. Şuga hoş gelingizler bardыңыздар. Bol eme yeldin turmuşun oңdoş birinciden şu da koylardı sandan sapatka ötüş tüm maksatında şunday koylardı öndürölük buna жерді de ekologiyan talgalı koydu köp kılıp öyle tuyağını köpeytmezden bunu sapattığı kılıp şunday kılıp elge jetkireyin dep şu Batken ele şu buna memleketlik nebeleri şularga nemek şunday şart jaratıp berip şu ellerdi koygotup jakşı mına egemendiği bolgonubuzga mına bardığımızda, kolumuzda şunu bir önügüp ve çet өлkөлөрмен тең тайлашып ушундай bir et багытындагы bir жакшы жылкы, кой, мал бардыгын ушу жакшыга кылып өндүрүп биз да чет өлкөгө менен тайлашып ушинтип жашашыбыз керек. Бу койлорду мына бүгүн выставкасы болуп аттыр, койлорду ушу койлорду жакшыга кылып bir чоңойтуп, сандан сапатка өтүп кичине bir элдин бюджетине да мына элдин мындай жашоосуна да бул жардам берет Кудай кааласа. Шуну уюштуруучуларга чоң рахмат. Şu elge jurtga ушинтип кызмат кылып, мен Жалал-Абад областынын Сузар район Барпайыл өкмөтүнөн келдим. Менин фамилиям Тагаев Өскөнбай. Мен ушул кой менен мен союз кезден бери bir 50 жылдан бери алектенем шу кой менен.
Akkoyda vaqti qiymadır. Zaman talağı uşunday Gisar dep kalıptır. Hem bu Gisar Tajikistan'dan çıkan. Hazır hem et bağıtında uşunday bir çoğun koylardı, elge paydalı koylardı öndürüp jatabız. Yemi şu elder şuğa bir köngül bursanızlar, şu bunun hiç ziyan jeri yok. Elge paydalı. Mana Kazakistan'dan şu Qatarıtı mana Anvar Rüstem demilge kötörüp bizge de bargan başta 2 yıl başta. Dağı kelip yerde katışıp atat. Bunda adamlarga çoğun rahmat. Şu uyuşturgan adamlarga da çoğun rahmat. Zamanımız tinç bolsun, eli yurtumuz tinç bolsun, memleketimizde tinçlik bolup, şu bölükön memleketler katarına koşulup bize şu Batken jergesinde de tinçlik bolup, eli şu jılgalca şöylerge yaşasın. Bunda bugünkü kelip şu katışıp atkanda da çoğun rahmat. Bugünkü emeni tinç aman iş-çaran jakşı kakılı ötkörüp, tartipti saktap, birbirimizi sıylap, buna bağlaganda dağı realini bağlap, şu jakşını jakşı, jamandı bağlaylık, çındıkta aytıp, rahmat emi köngül burganыңыздар üçün. Andemesi kezekteki sözlü Iskıl Oblasından kelgen. Iskıl Oblasındağı koy sүйүүчүлөр коомунда Ринок Кенч коомунун президенти Айбек Сапарбаевга сөз кезегин берем. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз эли жана ошондой эле Баткен жергесинин тургундары, ушул бүгүнкү көргөзмөбүздүн катышуучулары кош келипсиздер. Биз ушул Атайы Үскөл областынын кой сүйүүчү жамаатынын атынан өкүлү болуп келип отурабыз. Мындай көргөзмөлөр бизде Кыргызстанда бир 2-3 рет өтүп келген. Жана ошондой эле мына былтыртан бери ушундай көргөзмөлөр биздин азыркы акыркы убактагы оор суркоого байланыштуу өтпөй келет. Бүгүнкү Баткен жергесиндеги ушул иш-чараны уюштуруп аткан мына бүгүнкү уюштуруучулар тобуна Алла ыраазы болсун. Ушунчалык элди бириктирип, Кыргызстандагы бир жакшы бир жөрөлгөлөрдүн башаты болуп турган себепкерлери ушу уюштуруучу тобу. Силерге дагы бир ирет Алла ыраазы болсун. Биз алыс Үскөл жергесинен бери келип отурабыз. Уюштуруу абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Бияка келген коноктордун баардыгына тең терең таазим. Эмнеге дегенде Кыргызстандын аркы башынан ушул берки башына чейин чектеш болгон жерге чейин келип, убактын узак сапарды дагы басып өтүп, ушака өзлөрүнүн бир жандыктарын, койлорун көргөзүп, бири-бирибиз менен тажрыйба алмашалы деген ниетте келип атат. Силердин мейманчылыктарыңызга дагы өтө чоң ыраазыбыз. Эмнеге дегенде ушунча көп конок келип атат, ушунча көп конокко бирден бир баягы өзгөчө мамиле болуп атат. Бардыгыңызга тең чоң ыраазычылык. Жана ошондой эле биздин Кыргызстаныбызда жеке эле кой жаатында эмес, бардык жагында тең бир өнүгүүлөр болсо деген ниеттебиз да. Өзгөчө акыркы убактарда ушул биздин казак жараны Анвар Рустемов акыркы 3 жылдан бери өтө баягы мындайча айтканда реклама кылып өттү да биздин кыргыздын койлорун. Жана ошондой эле мына сүт, эт жана май багытындагы койлорду баягы 3-4 өлкөдө өтө өзгөчө көп санда кармашат экен. Ошол сандан бүгүнкү күндө Кыргызстан биз сапатка өтүп, көп бир жетишкендиктерге жетип, чет өлкөгө дагы сатканга бүгүнкү күндө бир жолдорубуз ачылып, жакшы бир ийгиликтерге жетип атабыз да. Эмненин негизинде ушул негизи Аллах Тааланын бир насип болгон экен, бир адамдарды себепкер кылат экен. Ошол адамдар себепкер болуп биздин Кыргызстандагы ушул кой багыты өтө бир өнүгүп аткан кезинде да. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына ушул уюштуруучу тобу Манас байке себепкер болуп атат ушул Баткен жергесинде. Ден соолук бардыгыңыздарга тең. Жакшы бир көргөзмө болуп, күчтүүлөрү жеңсин. Кайсы бир спортто болобу, кайсы бир көргөзмөдө болобу, ошол жерде өзүнүн бир өзгөчө кой жаатында, экстрелинде болобу, салмагында болобу, өзүнүн бир талабына жараша бир бааларды берип, күчтүүлөрү жеңсин. Бардыгыңызга тең ийгилик, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, өнүгүү болсун. Биз эмне менен алек болгон болсок, ошол жерде Аллах Таала берекесин берген болсун да. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде башталды. Бул жерде сынак башталды. 2 тиш
Azыр Калыстар тобу бизге көрүп жатат, только 2 статчыңыздар. Ош областан келген кочкорлордун сынакка катышып жаткан учуру. Айтпайсыз. Біреуде қазір мына жерге Амир қайда, Амир? Амир. Так, мына жерге шығарыңдар да біреуде. Кел. Азыр Таразага алып келет окшойт. Түзөтөбүз. Эки киши кочкор экен. Ноқаттан алып келиптир. Азыр таразасына көрөбүз салмагыны. Ушундай эмис кочкорлорду боктан жакшы да. Кымбат туугандар, ушул кой баккан фермерге бир кол чаап коюңуздарчы, кымбат туугандар. Ушундай мыкты койду өстүрүп, кочкорду өстүрүп, мына бүт таразага айтып коюңуз, таразын айтып коюңуздарчы эмесин. Азыр айтам. Жүз 108 килограммды түздүк, кымбат туугандар. Мына бир кол чаап 109 килограмм экен. Ошол ноқаттан келген аты жөнүн айтыңыздар, кайман атын айтыңыздар. 109 килограмм. Boyun ölçümüdür boyunu. Boyunu böyle. Fermerin atını айтыңдар, fermerin atını. Kırgız ata. Nokat Kırgız ata. Atın Beksultan. Nokat Kırgız ata dövüt. Amir, bana üstüne tegizi de tem. Amaraga жерде дөт. Koyar. Жылбастар бар. Точно бойда шанша болады. Манақта қыш керек еді. Бексултан деген фермеге бір қол чағып қуаттап қойыңыздар, қымбат туғандар. 98. Бойы 95. 95 шықты. Ана тұлқы бойынан келбетті көріп қойыңыздар, себебі балауда критерий де бар. Келбетті қарыстан толды алып кеп қой. Кейінгі қошқорды таразаға алып баратабыз. Бұл не парада екен? Гисар парада. Гисар, а? Гисар. Кейінгі гисар қошқорды көріп. Ана қой сүйіншілер айтып отады, таразыға келгенде бойынды өлчемасын дейді. Ошол жерде түз болып, так болып дейді. Қалыстар тобы ушында сұрышкеніз отады, қымбат туғандар. Так, килограммы 104 килограмм. 104 килограмм салмағы. Ошо гисар қошқоры 104 килограмм шықты, урматтуу көрүүчүлөр. Бойы Бексултанның қочқоры екен, қымбат туғандар. Оштон. Ош Ноқат Кыргыз атадан. Азыр бойыны көрүп атабыз. Boyu 90. Boyu 90 eкен, қымбат туғандар. Бойы 90 Бексултанның шықты. қочқоры бойы 90 екен. Бексултан қошқоры дейді. Ноқат Кыргыз атадан келген гисар қошқор. Салмағы 104 килограмм, бойы 90 сантиметр шықты. Эки тиш. Кейінгі қошқордағы таразаға келіп жатады. Бұл дағы Оштон Ноқаттан болуш керек. Азыркы учурда урматтуу көрүүчүлөр, Жалаң Ош облустан келген қошқорлор таразаға түшүп жаткан учуру. Фермерден айтып қойыңыздар.
Үсен фермерден Қошқорны сіздердің назарыңызға сунуштап жатабыз. Салмағы. Азыр Ош облысы болып жатат туғандар. Жалаға шыққандар Ош облысының келген фермерлер болды. Ноқат районы. Салмақ. Азыр көрөз. Үсен фермердің малы. 90 103 килограмм. 103 килограмм. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки гисар койдун салмагы 103 килограмм чыкты. Азыр боюндагы көрөз. 2 тиш. Кайманаты Гежир екен жазып қойыңыздар. Кыргыз атадан Ноқат кыргыз аты. Гежир. Гежир екен аты Кайманаты. Гежир дейт. Емило, барды жайга. Салмак бою канча чыкты бою? Гежирде жазат, бирок бизде баткенде Гажир деп коет. Бою 90 экен. Гажир. Бою 90 килограммы 103 килограмм чыкты, 2 тиш Қошқор. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Жалал-Абад облысы кезектеги сынакка Жалал-Абад областынан келген Қошқорлор катышып жатат. Азыр бул жакта салмагын көрөбүз, андан ары боюндагы сиздерге билип беребиз. Жалал-Абад областынан келишкен. Баягы эштик фермер биринчи немеге өткөргөн келип коюңуз, боюн өлчөп коелу. Таразыға чыгың, бойын таразда өлчөйбүз. Баке Жалал-Абадтан келген Гисар бойлор, Қошқорлор. Bunu kayaka tarazıga iske? Ya sonda gel. Жалал-Абадтан 2 тиш Қошқорлору таразага келип жатат. Qayerdiki? Жалал-Абадқа келди. Жалал-Абад 2 тиш. Жалал-Абад kim деген? Orada klişkası var mı? Onu elge koyup satavuzmu? Klişka demek. Bayağı razborga çıkar bütün bir yolu. Boyu kaç oldu? Açıp koymuzlar boyunu. 93 oldu kalsap oldu. Bağlap koymuzlar. Bana 97 kış kop kaldı ne mi? Mukaşlıcı kesin koyuyoruz. Oldu mu? 90 kilo. 90. Nalzerde masalmada kazatan oturlar kalganыңыздар чырыңыздарга полиядан. Эмгек балаңыздар бирөөнүн эмгегине. Бирөөлөр 3-4 айдан бери мээнет кылып сиздерге жакшы сунушун айтып атат кымбат туугандар. 90 килограмм чыкты салмагы. Мурат. 83 kilo. Жалал-Абад Мурат жабыра. 83 kilo. Жалал-Абад Мурат. 83. Бул жерде туура эмес айтып кетти, 83 килограмм чыкты азырчында. 83. Батугандар, жүрүңүздөр yapın. Давай. Mana zakka oturmamızda kılıyor. Ona ne size soralım, ne vrat emesin dedim ben seni. Cırmanızda kişi. Hazır boyunda görüyoruz. Boyu 85 çıktı mına şol. Жалал-Абадтан келген 2 тиш Гисар Қошқордун салмагы 83 килограмм, boyu 85 сантиметр çıktı. Keyingisi Keyingisler görüp turamız. Bilek yana masalmama kazandı öküldörü. Sen ona el körgönü keldik deyip.
Eldə koyğunun qarışar tüzörü çıxmat tuğanları. Bro, neyle çıkıp baktım bunu. Hem görsatı da hem yaşlar görüp koyuyor da kıymat tuğanları. Yok ayran tapsınlar. Tapsınlar ayran tapsınlar kıymat tuğanları. 85. Eldə görsün elbin qarışar tüzörü kıymat tuğanları. Salmağı 85 kilogram. Alem boyu olsa 87 santimetr çıktı. Noşol sizler görüp turgan 2 teşe Gisar Aşıkça Qoşkor. cana yukarı çıkkılaç hem daha ne cürüsün var? Aşıkça cana yemeden palada çığınız akıma tuğanları. Eski mi lan? Kilogramı 93 kilogram çıktı. Murat Aka eken atı eğgesinden 93 eken. 93 kilogram. Salmağı 93 kilogram eken. Hazır boyun ölçü atışat. Haysem ha 85. 85. Boyu 85 boyu. 85 çıktı. Hurmatlı görüntüler. Kezekteki oblasttan gelgen Qoşkorlarını da görsetiyoruz hazır. Hazır kuchulda Batken oblastındagı Qoşkorlar çıkıp жатат. Kezegi. Gisar Qoşkorlar. Ekitiş Gisar Qoşkorlar Hadi tuğanlar ey. Birden ap gelinizler presan kızmakları aylan tattınızlarçı el körbeye tavız dey. Elden atan narazı olatçat. Uyuşturu eme. Jakşıla uyuşturmuzlar dey. Batken keldik ma tuğanlar. Yer göttür fermerine kol çabıp koyumuzlar. Zikrail Samat degan fermerdi qo'y kerak, qo'chqor kerak qimmat tuğanlar. Zikrail Samat aka bir qo'l çabıp koyumuzlar. Qo'ldab qo'yaylik. Kilichka qaymanatı samuray ekan. Zikrail Samat aka qo'yaylik. Samuray ekan. O'zim ko'rib qanday. Hazır salmağını görüyoruz. Tunda. 113 kilo. Salmağı 113 kilogram. Sanata. 113 kilogram çıktı tuğanlar. 113 kilogram. Amir abi. Hazır boyunda görüyoruz. Bugünkü rekord şu oldu. Bakın şuna çeyin ki nemene. Bir kolçak koysanız da bulat kısmet tuğanlar. 113 kilogram. Bu Kalıslar topu keyin bağlayt kısmet tuğanlar. Kalıslar topu sizler için her türlü regiondan Kalıslar topu koyuldu. Bilesizler Canabat Oğuzçu'dan koyuldu. 89 yarım. 89 boyu olsa 89 yarım ekan. 89 yarım kilogram santimetr çıktı keçirasizlar. 89 yarım santimetr boyu. Mına şu sizler görüp turgan Batkende ösken Qoşkor. Hayvanatı samuray ekan. Samuray Qoşkor. Herkules hayvanatı. Tak, keyingi Qoşkor. Çuy, Batken oblastdan keyin Çuy oblast dayandan turumuzlar. Çuyluklar dayandanımızlar. Batken oblastdan ekitişni ko'rsatamiz. Ana navbatga chiqib ketamiz. Salmağı 98. Mına şu Qoşkor'un salmağı 98 kilogram çıktı. Batkenden ekitiş Gisar Qoşkor. Qimmat tuğanlar. Boyunda görüyoruz. Batkendan keyin Qo'chqordan keyin qo'ylarni ko'rsatamiz. Qo'zlarni olib kelibsizlar. 87. Boyu olsa 87 santimetr çıktı. Birinci boynu. İsamet. Keyingi Qoşkor. 89. 89. Kilogramı 89 çıktı hurmatlı görüntüler. Boyunu biliyoruz. Qimmat tuğanlar mana aşıkça. Tarazıga aşıkça adamlar, aylangandan aşıkça adamlar. Cılıp alımızlar artıra. Kameralar alыс turup aylantirdilar, eldir ko'rbey tatgan. 81 yarım. 81 yarım Boyu boyu oldu. olsa 81 yarım santimetr çıktı.
Kaymanatını aytыңыздар, kaymanatını. Кезекте Чи областынан келген Ахиллес қошқарларды да көрсөтөбүз. Тугандар, кезектеги Чи областынан келген Арашан породасындагы кошкорлорду көрсөтөбүз. Ушул кошкор азыр Таразага барып жатат. Эки тиш Арашан породасындагы кошкорлор Чүйдөн келген. Абдурахим акен кошкорлор экен. Келгендер барбы? Мына жерде туруп тургула очередте. Алысыраак туруңуздар, сразу күйгүтөрүңөр. Колуңуздардын көргөз туруңуздар. Мына ошол сиздер көрүп турган Арашан породасындагы эки тиш гисар кошкорлор, Арашан породасындагы кошкорлор эки тиш Чүйдөн келген. Азыр салмагын көрөбүз. Эмин. Абдурахим Кочкордун кличкасы Космос экен. Ошо сиздер көрүп турган Абдурахим кличкасы Космос экен. Азыр Космостун салмагын көрөлүчү. Окей. 94 килограмм. Килограммы 94 килограмм чыкты. Boyunu kaytıp tarazıga alıp kirgile boyunu. Азыр боюн да көрөлү. Kiyingin, oldu şuna kafaya. Gel, очередь. 93 yarım boyu. Boyu 93 yarım. Boyu 93,5 santimetr çıktı. Keyingisi ошол. Tavıldı da tezinde. Keyingisi tavıldı degen. Akşirak klişkası. Akşirak klişkası ошол. Çüy. Klişkası akşirak. Эки тешеген. Бузага турган келип калды да, ташыйдабай. Бир өзү алдырып өттү. Айдашып бергиле мына жерде. Чыгып туруп калат. Кынса айтасың? Күндүбү? 105 кило. Метр. 105 kilogram. Kilogramı 105 kilogram çıktı. Hurmatlı körüçüler. Tavıldığını koçkoru. 105 kilogram. Ошол Акшыйрак кайманатындагы кочкор. Эки тиш Арашан. Желкесиге койгула, желкесиге. Boyu bolsa 88,5 santimetr çıktı. Boyu 88,5. Abdurahim. 88,5 santimetr. Abdurahim. Spor oldatken boyunu bir повторно çeneyiz. Birinci son degan koçkor. Kirgizgile. Keyingi Arashon paronasындагы эки тиш кочкор. Edil degen jigittin koçkoru. Edil. Boomer degen, boomer. Кайманаты бумер экен, туугандар. Ошол кочкордун бумер кайманатындагы кочкор. Салмагы канча чыкты? 115. Салмагы 115 килограмм чыкты ошол кочкор. Boyu bolsa 94 santimetr çıktı. Boyu 94. Чүй областынан келген эки тиш Арашан породасындагы кочкорлор. Мына Афган кочкору. Onun paradası Afgan. Onun aldı Afganistan'dan geliyor. 2 yıl oldu. Azır uçurda 6 diş. Bu skala boyunca hatta Gülelek Royun'da birinci orunda turar.
Hazır uçurda. Baldarı dağı var, ırgaç kozları var. Baldarını 200 dolar, 15 milyondan satıldı. Kosol boyunca bağısın 5 bin dolar da atarız. Hazır uçurda 6 tiş. 5 bin dolar. 6 tiş alır ha? O, leylekli İsfana şahından kelgen koçkol. İsfana'dan gelgen. Kutlarına çoğun, başları kelgen. Boyu kança çıkat boyu? Boyu metr 1 santim. 1 metre çıkat ha boyu? Besine çoğun yok. 1 metre çıkartken ama 5 bin dolarlık. Bunun baldarın kançanı satı attın dediniz? 200 dolardan sattı. 200 dolardan satı attınız ha? Erkekler. 2 yıl oldu. Nelekten ataklı çataka alıp bergen. Afganistan'dan. Afganistan'dan alıp bergen çataka. Kança algam dеңiz? Şu malda 1000 dolar algam. Oz malda. Argındaştırıp gördünüz mü? Argındaştırıp ata özüzdü. Mesni koylarga. Özü mesni gesa koylarım bilen argındaştırıp saçtırıp. Ne gördük ata жақсы. Результат жақсы. Birinci kelgende sal kıynalıp ne boldu ata balдар уже погодага жарашып кетти. Бул өзү кандай демек болот, өзүнүн сезим немеси, жаш шарттар. Өзүнүн сезим немеси жүз саат жерде жүрөт aslında. Кумут малда койго кошулат. Ата үйдө мындай салкын жерде жүрөт. Рахмат. Рахмат. Мына Афган породасындагы 5 bin dolarlık koçkor. Баткен фермерлери, Баткен жамааты. Мына. Эми не деп сүйлөйт Биз ушул келген конокторго чоң таазим этебиз. Куш келипсиздер дагы бир жолу коноктор. Бүт Кыргызстандын булуң бурчунан келип, ушундай катышып берип, биздин иш-чарабызга келгениңиздерге чоң рахмат. Ошондой эле Казак Республикасынан келген Анвар Үстөев агабызга чоң таазим этебиз. Ошондой эле бул иш-чаранын ойлоо идеясы, ставканы көргөзмөнү уюштуруу себеби келип чыкканда, ушул менин жанымда турган балдар бардыгыбыз чогулуп бирдикте, бир адамдын иши эмес бул. Бардык ушул чогулуп, күч бирдикте, биринин оюну бири угуп, ушул даярданып отуруп, ушул иш-чарага чечимге келип, мына менин жанымда турган жамаатыма бардыгыга чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерден жамаат. Эч качан кем болбоңуздар. İşinizlerge ilgilik. Bizim cemaatın matlarını atıp kessem, Amir, Abdurrahman, Akıl, Kanibek, Ulan, Ruslan, Muhtimbek, Aytbay Karı, Ruslan, Zahireke, Şükür Taksır, Dören, Japarova, Maksat, Orus Taksır, Abdülhakim, Altın, ata talığa kalganlar, Anvar ağa, ata talığa kalganlar, bardыңыздар, barsızlar inşallah, yürekte barsızlar. Samı cemaat, Batken cemaatinin atından, bardыңызlarga hoş gelipsizler de koyuyorlar, ama cemaat, hoş gelipsizler.